Assalamu alaikum, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Ош шаарында Ош базарынан бүгүн 12 октябрь 2025 жылга карата алгачкы видеобузду сиздерге тартууламакчыбыз. Өткөн аптада дагы ушул жол четиндеги унааларды өзүнчө видео тартуулап көрсөткөм сиздерге. Бүгүн да ошол темадан баштоодобуз. Бұл жерде Nissan Primera 2002 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, коробка механика, баасы 245 000 сом. Өз фарамовательдери да бар экен. Бул тараптан көрүнүшү. Эсин байланыш номери 999 62 62 93. Ушунун жанында да бир уна ушул арзан эле жазылып турат баасы. Тико 1996, механика 50 000 сом. Болор баасы канчага берип бересиң? 40 миңге берип берем дейт. Ана көрдүңүздөр, биздин ошо жазылуучуларыбыз үчүн 10 000 сом түшүп берди мына. 40 миңге берип берем. Мотор түтөбөйт дейт. Жакшы болду бул. Албетте ошо баасы такталган унааларды көрсөтүп кете беребиз. Бул жерде эми ар түрдүү унаалар турат. Так, бул жерде бул мен бар деп жазып койгом, бирок баасын жазбаптыр. Чекеден кете берели, баасы такталгандарын көрсөтө беребиз. Ошо аларын жазып койсо болмок. Мына жерде Mercedes-Benz Sprinter. Будка. Музаткычы барбы? Жок экен, термобудка экен да. Баасы канча болуп атат? Баасы 950 000. 950 000 сом. Бул ошондо 416 модельде, кош дөңгөлөктүү. Мындай маалымат кагазын көрсөтүп койдук. Жанынан өтүп калсаң тартып коем, Так. Антып берели. Так, бул жерде мындай Avante же Elantra 3. Ушундай көрүнүштө люк бар. 2001 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бул Elantra экен. Так, бензин газда 250 000 сом, коробка автомат. Американец болуп калабы бу. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, монитору бар. Монитор коюлган. Ошондо люку менен кошо. Да бир Avante 3. Бунда да люк бар. 2001 1.6. 300 000 сом. Айтылыш баасы. Ушунун жанында Тико 1996, баасы 75 000 сом. Айтылыш баасы. Так, бул жерде 2001 жылы чыгарылган Mitsubishi болуп калабы же не болуп калат? Так. Ушундай баасын мындай жазбаптыр бирок. Мо ВАЗ-2106-ны көрсөтө берейин. 1998 1.6, 100 000 сом. Айтылыш баасы жазылып турат ушундай. Так, Opel канча болуп атат? Opel Astra экен, Баасы канча болду? Акчасы? 250 000 экен. Универсал. Так, Mitsubishi Space Star 260 000 сом. 2003. Коробка механика 1.3. Бензин. Space Star. Vertikal. Канча болуп атат?
120 миң сом. Лонжерон стойкалары бардығы өзінікі дейді. Есім байланыс номері 777 72 95 95 номерінде. 120 миң сом. Қайсыл? Мынауы? Mercedes-Benz 124 кузов. Қышқы дөңгелектерді. Так, жылы 1990, 2.5 дизель, 240 миң сом. Мына маалымат қағазында да жазылып тұрады. Ушунун жанында Honda Odyssey 2 2000 жылы чыгарылган 2.3 бензин 460 миң сом. 460 миң сом. Қаншада атасың? Жазылу? Жазып қой. Toyota Avensis Verso 2001 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бензин, дизель бе? Дизель экен. 300 миң сом, коробка механика. 7 орын бу? 7 орын болуш керек бул. Verso'лор 7 орын болот. 300 миң сом, принципи жакшы эле айтып атабы дейм да. Карап көрүңүздөр, Verso. Deo Nubira 2 1999, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, механика, бензин, баасы 120 миң сом. Азыр Nissan'дын премьеранын маалымат кагазын көрсөтө кетем. Ага чейин биздин каналыбыздан биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакшы акция болуп жатат. Уланууда. Эгер сиздер ош шаарынын ичинде койгон, сатууга койгон көп кабаттуу үйлөрдөн батириңиздер бар болсо, же жер үйлөрүңүздөр бар болсо, же жер тилкеңиздер бар болсо, мен өзүм барып жандуу кылып бергеним акысыз болуп жатат. Кызмат акыбыздан пайдаланыңыздар. Жеке өзүм байланыш номерим, WhatsApp номерим дагы бар. 788 98 06. Nissan Primera дедик. 2000 жылы чыгарылган 1.8, баасы 180 миң сом, коробка механика. Ауа райда сонун, азыр бир 25 градус ысык болуп жатат. Бул жерде Opel Astra универсал 1996 жылы чыгарылган, баасы 110 миң сом. Mercedes-Benz C-класс 202 кузов, люк бар, элеганс. Так. Шундай көрүнүштө. 1993 22 кыймылдаткычтын көлөмү. 220 миң сом. Алмашуу жолдору бар экен. Matiz унааларындагы азыр өзүнчө бөлөк видео тартамын. Кеңирээк маалыматты да аласыздар. Биздин каналыбызга кирип, машина кеч каналы. Видео деген пункту басып, дагы көрүп алсаңыздар болот. Бул Матизге кайрылсак, 2004 жылы чыгарылган, 200 миң сом деп жазылып турат маалымат кагазында. Так, бул жакта жазылбаптыр. Nexia 1, баасы 135 миң сом, туманниктери бар, 2006, гидравлика бар дейт. Электропакет, кондиционер деле барбы? Кондиционер жок экен, Так, бул Avante 2. 1999, 1.5, механика, баасы 120 миң сом. Так, Nexia 1, 2004, 1.5, 120 миң сом. Кыргызстандан билген. Nexia, да, Nexia 1, баасы канча болуп атат? Басы 150 миң. 150 миң сом. Кондиционер бар, электропакет, гидравлика да бар, комплектация, бул
кореец экенди. Корейцте Кореец, жакшы. Родной краска. 1997 родная краска деп атат. Bir ekili kolla. Бир эки колдо эле миндилген деп атат. Так, бул жерде мына бир аз тюнингтелген ВАЗ-2106 Raptor краскаларда дискаларын караңыздар. Башкача алып койгон экен. Raptorlar 1995 баасын жазып болупсуң да. Сатуучу урматтуу. 16 клапандуу экен бул. Приоран мотор эмес экен ошондой. Баасын жазып тур. Адашман, сатуучу жазып тур. 135 000 сом. Азамат сатуучу 755 23 83 86 номеринде. Алмашуу жолу бар, Матиз уналарына деп жазылып да турат экен. Арканкы тарабында көрсөтүп коеюн. Ушундай. Так, да бир аз басалычы. Бул жакта көбүнчөсү жөн эле стоянка катары эле коюп коюптур мыналарды. Урматтуу көрүүчүлөр, эми бул биринчи эле видеобуз, жыйынтыктап туралы. Кийинки видеолорубуздагы лайк басып, комментарий жазып, каналга жазыл электер, подписаться баскычын басып көрүңүздөр демекчимин.